мына Кызылча районунан эле Төрткөл, Баштөбө, Дөңбулак баардыгынын трансформация болуп жерлери келди. Губернатордун тапшырмасы менен биз кат жазып кол коюп азыр акимдерге бердик. Далия Торгазовдун комиссиянын төрагасы жүрөтөм. Кипи заводуңуздардан келип кара берет, жана айткан ошол жана лес козу берилген жер боюнча да кандай мыйзамдуу берилген, мыйзамсыз берилген. Ең ушул ай өкмөттүн алып сайынга турабыз, бизде жол маселеси толук. Өкмөттүн анчалат, депутаттардын анчалат, райондо чоңдо баардыгы бөлүшүп, чечишип алып, анан баланын окшоштуруп эле бечарага берет дагы болду. Дымдыр бүтүрүп коет. Бундагы комиссиялардын бүт баардыгын урматтуу ай өкмөттүн орунбасары жокко чыгарасыздар. Себеби эски тизмеде бүт баардыгына алдына кимдер жазылган, акчалуулар жазылган, мурда чек алгандар жазылган, тигинин таанышы, бөлөсү, жездеси, эжеси болуп баардыгы алдына туруп алган. Биз азыр көзүбүз жадырап, айылдын атын айтып турабыз. Сизге гана жиберип турабыз. Себеби өкмөт өзү баш. Урматтуу мекендештер, сиз Москвада иштеп, кирди-чыкты кызматына муктаж болсоңуз, биздин кызматтан пайдаланыңыз. Биздин компания эң акыркы үлгүдөгү унаалар менен камсыздалган. Салондо акысыз Wi-Fi бар, жана документтер жагынан жардам беребиз. Бизде көп жылдык тажрыйбасы бар айдоочулар иштейт. Байланыш үчүн номерлерибиз +7 926 725 38 85 +7 999 997 46 76. Ассаламу алейкум, урматтуу биздин каналдын көрүүчүлөрү. Бүгүн Ош облусунун Өзгөн районундагы Кызыл Октябрь айыл өкмөтүндө президенттин Ош облусундагы өкүлү Зиядин Жамалдинов менен анын биринчи орун басары Данияр Жанкулов келген. Бул жерде ушул жергиликтүү эл менен алардын кызыктырган суроолоруна жооп берип, жана жер жана башка көйгөйлөр тууралуу маселелер айылдын маданият үйүндө талкууланды. Муктаждыгын чечүү максатында жерлерди трансформациялоо боюнча тиешелүү документтер даярдап, Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетине жөнөттүк эле. Ошол Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин 2022 жылдын 3-октябрындагы номер 542 токтому менен айыл аймактан 86 гектар жер айыл чарба багытындагы жерлер категориясынан калктуу коруштардын жерлери категориясына которулуп токтом келген. Мындай айтканда, маселе ушул чечилип, калкка турак жай салууга жер тилкелей берүү үчүн учурда генералдык план түзүлүп жаткан убагы. Өзүңүздөргө маалым, учурда турак жай салууга жер тилкесин сурап кайрылган жарандар биздин аймагыбызда 2867 жаран катталган. Биздин айыл аймак боюнча. Анан айыл аймактан Сабирака келди. Айыл аймактан кайсы жерлер, кайсы айылдардан контурлары менен трансформация болгон тууралуу биздин жер атыбыз Осмонов Забирака маалымат берет. Айыл тургундары бүгүнкү трансформация боюнча Кыргызстандын токтомун айтып өттү. Жолда сонун негизинде биздин айыл өкмөттөн 86 гектар жер айыл чарбачылык багытына жерлер категориясынан калк коныштардын жерлери категориясына которулган айылдар боюнча айтып коелу. Так, баардыгы болуп 86 гектар жер, мунун 48 гектары бак дараттар. 19,3 гектар жери жайыктар. Анан 18,7 гектар жери кайра кайтарылды. Бул бак дараттардын 34 гектары 44 гектар жамаадан жамаадан. 106 контур и 68 контур. 106 контурдан 34 гектар и 68 контурдан 10 гектар. Баардыгы 44 гектар жамаадан трансформация болунду. Ал эми калган жерлер Кыргызстандан 19 гектар жер болду. Булар 14 гектар базардан 14 гектар базардан. Калганы жайыттардан болду. Биз азыр ошол жүргүзүп атабыз. 989 участок болду. Чек.
Onu değil de infrastrukturalı var ekan, mektep, direksiyaga mektep, детсад. Alçaktan, teknolojik düzenliyorsunuz. Yol kapatış gerek. Yolu var, detsadı var, infrastrukturası var. Bayırda magazin, mescit, fabrikalar var mı gibi de? Gibi de. Arxitektura var da. Biz gözüm ölmeyen. Qaysi stadiyaga keldi bu Yapılan rабочий проект бүтүп калды. Dünyada qancha uchastka bor? Участок алды так эсип чыгылат немеси бар. Жолдору бүт бак, мектеп, детсад, биз социал объекттер каралып атат азыр. Bilesiniz mi? 86 miktar жерге qancha tutunda? 6 соттон болот да. Биринчи 8 соттон эсептелгенде кийин кайрадан калктын муктажын эске алып кайра айлык 6 сотко неме болот да, өзгөртүп атат. Ел тасушылары актуаль тұрғындар андай нәрсе сөзді Kontrol lazım bunda. Cer adresi de bir yapar. жер әдіс. Qanday tartibde berip atatdı? Bizge manda berip qo'ysin. Buga чейин qaysi tartib bilan, qaysi dereja bilan tarqatadi? Bundan burungi akırkısı 2017-yılı mayda 310 to'xtalmagan Qirg'iz Respublikasi hukumatining bayagi tabiiy kriziga байланыштуу o'zgacha xizmat negizida transformatsiya bo'lgan. Bizning aylik hukumatdan 83 gektar jamoadan 21,1 gektar bari 105 yer transformatsiya bo'lib o'zgacha xizmatlar bo'yicha kelgan. Buni ichidan tak 201 gektar yerda biz shu malda sudashganlar, biroq bu o'zimizga berildi hozir bayağı xizmatlar yaxshi bitmaydi. O'zgacha xizmatlarda chiqqan to'xtab. Qirg'iz hukumatining Bugun sizlarga kelib o'sha yerda oila hukumatning turg'undari bilan, shu yashovchilar bilan jolug'ishib, qanday ko'ygo'ylar bor ekanini bilish maqsadida sizlar oldingizga kelib o'tiramiz. Yemi birinchidan shu arız kelib tushdi. O'sha janaqa hozir bo'z sizlarga kiraverishda bu arqaning bo'yinda janaqa qog'oz chiqara turgan bir ishxona bor ekan. O'sha yerda ostida yashagan yashovchilardan arız kelib tushdi. O'sha bizga ichayotgan suvga o'sha ishxonaning ishtelib chiqqan jomon suvlari tushadi deb bir otol o'shandan tekshirib, ana sizlar bilan jolug'ishga keladi deb shuni chechdik da. Az o'sha yerdan borib kelatamiz. Chindig'inda ishxonaning ahvoli antisanitariya, aябай nachar. Ondan tashqari o'sha yerdan qog'oz chiqaradi ekan, bu daratxonaga qog'oz chiqarishadi ekan. Biroq janovi qarasak, makulaturasi butunlay kitoblar. Janovi qadimkilar mektepler, büyük balдар bugungi kundagi keybir mekteplerde baldarga kitaplar yetishmaydi. O'sha kitaplarning barligi o'sha yerda yotadi. Endi qanday biz bugungi kunda baldarimizga shu kitap bilan qamish qila olmay jatsak, bugungi kunda o'sha ishxona to'liq o'shanda kitaplar bilan daratxonaga qog'oz chiqaradi ekan. O'shandaqdan bu yerda hozir hakimlar o'zi borib ko'rdi. Men shu yerdan turib topshirma beradilar hozir bundan hakimga, oila hukumat boshchilariga o'tiramizni. Qarab o'sha jeke ishkar bilan jolug'ishib, agarda shunda antisanitariya bo'lib, janag'day ariqqa ularning otqa suvlar tusha turgan bo'lsa, unda ishlarni javish kerak. Boshqa joyga ko'chirish kerak.
эми керек бизге ишкана. Бирок андай шарт менен болбош керек да. Туурабы? Андан кийин ошол жерде бир даана китеп боло турган болсо, анда ал ишканага жабыш керек. Эми макулатура дегенден кийин баягы таштанды, баягылар менен иштетсин аны. Жанагы библиотекадагы кадимки эле китептер ошо библиотеканын печаттары менен жүрөт ошол жердечи. Ошону жеке өзүңүз көзөмөлгө алыңыз, текшерип туруп, ошону андай кылыңыз. Бул жерде санэпидстанция барыш керек, экология өзүңүзгө билесиз, кайсы райондун кайсы райондук кызматкерлер иш алып барасыз, терис келесиз ошол. Андан кийин ошол эле жерде Дарыянын боюнда 51 гектар жерди бир ишкерге берген экен. Ал ошол жерден шагал казып, эми канча жыл иштеткен мен билбейм ал жерде. Бирок чындыгында аябай начар иштеткен. Эгерде андай иштете турган болсо, биз андай ишкерлерге жол бербешибиз керек. Эми иштетиштин да тартиби бар да. Аны толук иштетип бүткөндөн кийин бурдагы акыбалы кандай болсо, ошондой кылып рекультивация жасап бериш керек өз негизичи. Андан кийин ушул жердеги жашоочулар айтты, эгерде бизге бере турган болсо дейт, биз ошол жерди биз көктөндүрөбүз, жашылдандырабыз деп атат. Мына президентибиз Садыр Нуркожаевичтин жашыл мурас деген жарлыгы чыкты, туурабы? Ошонун негизинде аким сизге тапшырма, айыл өкмөткө тапшырма. Жанагы 51 гектар жерди рекультивация кылып туруп, ошол жерде жашоочуларга бериңиздер, ошол жерге көктөндүрсүн. Жанагыда өздөрү айткандай бак-дарак отургузсун. Анан жайыт катары пайдаланса деле боло берет, оны эч кандай жайыт категориясы өткөрүштүн кереги жок. Пайдаланса боло берет, оны эч ким тоспондук берет. Туурабы? Жайыт катары пайдаланса дагы болот. Ушул эки ишти азыр мен ушул акимге тапшырма берип атамын. Ушул иш-чараларды толугу менен аткарып, анан бизге дагы маалымат берип коюңуздар. Кандай чечилди, эмне болду? Салык кызматы экен, айыл өкмөттүн салык кызматы. Ишкана канча салык төлөдү? Ушул иштеп аткан. Бул ишкана Абдырайымова Абуда деген 27-жылкы Кызыл Октябрдык эжеге карайт. Анан бул 19-жылга дейин бул какем бир иштетпей патент катары иштетип келген. Одан кийин жаап коюп, азыр мына биз жер салымын гана төлөйт 6075 35 сомдон. Анан быйылкысын билбейм, быйыл кимге берген бул тууралуу маалымат жок. Yok, azır tekşergende malumat Eğer de sağlığı tөгүлбөгөн болсо, ошо канча жылдан бери иштесе, ошо артка эсептеп чыгып берсин салык кызматкерлери. Ошо толугу менен салыгы менен төлөтүп келет. 21-жылга дейин 60 жер салыгын гана төлөп келебиз. Анан башка салыктар быйыл эми кыскартылган, мал тууралуу салык маалымат берер, отчет берген бар. Ишкана ордоки бошоткан жок, ишкана. Бул жер салыгынча азыр эми маалыматты өздөрү токтомдоп келер, эме тууралуу өзгөртүп алыптыр. Бул тууралуу менин маалыматым жок экен, категориясын иштеп алайын. Анан ошо ишкер ошо жерге ошо туристтик бир комплекс курам деп азыр айтты, бизге азыр көрүп келдик. Анын дагы мыйзамдуулугун текшергиле. Канчалык мыйзамдуулук, кандай тартипте курулуп атат, эмне курулуп атат, ошону толук текшерип чыгып, ал боюнча дагы бизге маалымат жеткизилди. Мына азыр 3 маселе боюнча тапшырма берилди. Андан кийин эми биз азыр келгенибиздин себеби дагы бирден бир себеби жанагы 86 гектар жер боюнча, трансформация болгон жер боюнча келдик. Азыр эми тизме боюнча 2867 бүгүнкү күндө адам жана турак жай курууга муктаж экен. Бул аябай көп. Бирок 86 гектар жер азыр сураса 900 адамга жетет деп атат эми азыр. Бул калганда жетпейт экен да. Ошондо эми кандай тартибинде беришибиз керек? Биринчи кезекте ошол муктаж болгон адамдарга берет туугандар. Туурабы? Мына азыр сурадык, кандай кылып берет элеңиздер десек, мурда дейт ушул ар бир айылдан айыл башчы, ошол жерден аксакалдар кеңешинин төрагасы аксакалдар же болсо ошол жердеги жаштар, депутаттар аралашып туруп комиссия түзүп берет элек дейт. Бул эң жакшы ыкма, мен ушуну колдоймун. Эгерде ушунда чындап эле ушундай комиссия түзүп берсеңиздер, демек сиздерде ушул чекке болгон муктаж адамдар биринчи кезекте алат экен деген ойдомун да. Туурабы? Демек жакшы экен, мен дагы ошону айтайын деп келгенмин.
Егерде ушундай трансформация боло турган болсо, биринчи кезекте муктаж адамдарга. Булар кимдер? Баягы биринчи кезекте жанагы инвалид адамдар бар, балдарыбыз бар, туурабы? Инвалид кыздар бар. Ошондой жарандарга бериш керек. Экинчиден жанагы көп балалуу үй бүлөлөр бар. Мисалга 7 баласы, 8 баласы бар. Бирок ушул мезгилге чейин бир дагы ошо балдарына чек албаган жарандар бар. Туурабы? Ошолорго бериш керек. Анан эми мурдагыдай кимдин акчасы болсо, же болсо буга чейин 4 баласы болсо, 4 баласыга тейин жерди алып алган, чек алып алган адамдар бар да мисалы, туурабы? Андайларга бербеш керек эми чындыгында. Ал дагы 5-чи балам алам деп келиши мүмкүн, же 6-чы балам алам деп келиши мүмкүн. Аларга кое туруп, жанагыдай муктаж адамдардын биринчи кезекте ошолордун жерин чечип берели. Себеби дегенде кайсы жерде жер болсо эле ошол жерде коррупция бар деп атат мынакей. Акча бергендер көп болот, аны алабыз деп анда алышкандар болот. Ошондуктан биз ошондойго жол бере деп силерге келип отурабыз. Ушундан айыл өкмөт башчыгы азыр бүгүнкү күндө жок экен, азыр командировка кетиптир. Мына орун басары бар экен, жер адиси бар экен. Бул жерде мен карап атам, мына айылдык кеңештин депутаттары отурат, туурабы? Силерден сураныч, сиздерден аралашып, айылдык кеңештин депутаттары дагы аралашып, ушул маселени чыры жок кылып, ошондой муктаж адамдарга чечип беришиңиздерди мен талап кылам. Андан кийин эми чындыгында биз ынтымак болсок, анан биримдикте болсок, ушул өзүбүздүн жетекчилерибизди уга турган болсок, биздин ишибиз алдыга жылат. Бизде өнүгүү да болот, өсүү да болот. Туурабы? Ошондуктан мен бардыгыңызды ушул ынтымактыкка чакырамын. Ушул болот Кудай буйруса бул 86 гектар жер трансформация болду. Эгерде дагы ушундай жерлер болгон болсо, биз трансформация кылганга биз толугу менен жардам берели. Şu tayağın bizge daha жеткилер экен деп атам. Ayağın taşlar büyük olur mu? Ayağın taşlar olur mu? Yok, kuvvet versin sizge. Ya mına bizim kuvvet yağı hükümetli şey, mına kuvvet yağı şey. Yani kuvvet yağı dese bu başka da öyle olaylar tarafa bakıyor. Ne gizlice kankavat olur. Biz kankavatın boyda şeyiz. Kankavatın çekesindeki ısıvat kuralı sizge aytmak için de. Benim dokumenti bağlı yok buna. Ayıl hükümet yaxşı bilir. Bizge çekke degende dokument ana Jogorku Kengeshten ötüş kerek deysiz. Dokumenti yok, başkası yok. Ayıl hükümetke olmagan akçanı төлөp mına iş ketip var. İş bolsa jol boğunda desek, hem kutayar var. O başlagan bizim küçük ayıl hükümet var öyle, sakal. Bilesiz herhalde. Ha desen, doğuşun ölçülüp bayat öyle. Yani bizden başlık kötörüp de, ne oturup şu saatlik işine karap koysanız da yaxşı bolat öyle. Anan ikinciden, anan oşol yerde, buna karar öyle. Özdeştiriүүгө жер алып, özdeştiriүүгө дайынбызда siz кандай ойлойсуз? Özdeştiriүүгө болгондо biz баштарга эгиш керекпи же үй короо салаш керекпи? Коммерциялык дейт, анан жашылдандыруу деп эки категория берет. Жашылдандырууга алышат да. Сизге айтып коём, жашылдандырууга алат дагы. Анан үй короо, бак чарба деп коёт. Ya hazır misal üçün özdeştiriүүгө деп алып туруп, полный короо, мал, сарай кылып баары жашоого алып болгон. Анын майкеси анын деген бир өзүнүн тартиби бар да, өздөштүргөн жердин. Аны айтсаңыз кайсы ким кайсы жер экенин тактайлы. Себеби мындай болот да, баланчыл берилген 7 жылга чейин берилет да ал жер. Анан эмне багытта берилген? Анан эмне кылды акты менен? Көрөлү эмне кылган? Териштирет. Эгерде жашылдандыруу максатында алса, жашылдандырыш керек болчу ал жерди. Аны бериңиз, аны маалымат бериңиз. Аны бериңиз. Айтпайсызбы, ким ошо, айтпайсызбы. Так, алам. Депутат турат. Депутат кабы. Жок, сиз маалымат берсеңиз, ана комиссионду барабыздар. Бериңиздер бизге. Я, бериңиз, аны бериңиз.
Анан жана эме боюнча. Мына элге келгенде мыйзам чегинде кыласыңар дагы. Анан келгенде Неге келгенде мыйзам чегинде окулат, оягы мыйзам чегинде окулат боюнча. Чектерди берүү боюнча дагычы биз айлык мөлтөр менен мына район боюнча 312 гектар болот биздин район боюнча. Анын ичинен 86 гектар Кызыл район мөлтөрдө. Жана чек берүү боюнча да онлайн кылабыз. Ушул жерге чогултабыз жана списокталардычы. Анан өзүңөр аныктайсыңар ушул жерде. Например, ушул жерден чыгат да Ташматов. Ушул жерден чыгаса, Ташматтын жери бар, ал сатып үйгөн ал. Ушул жерден аныкталат ким кандай жер болгон, ошондон муктаж болгондорго берилет ушул жерден элечи жерлер. Анан жана Исламович айткандай 5 гектарды биз көрөлү жанагындай кылып. Инвесторлар менен сүйлөшүп көрөбүз, этажга куруп, биринчи этажын, например, өздөрүнүн багытын алсын. Ушундай бир жерге келбей жүрөбүз. Монеке өкмөткө канча жолу келдим. Канча жолу келип атабыз. Өкмөт ошум чечелбейт экен мунучу. Районго барсак район окууга кетти дейт өткөндө. Окунушу менен сен окуп бүтүрүп анан кийин жерди берип койбой. Декабрдын жолу бүгүн 10 болоюнда атат. Ошол элдин көйгөйү ошол. Мен силерди бирок телевизордо көрүп кандай жесем экен деп жаман эме кылып жүрдүм эле да. Алда урунун бети ачылганда ушумарга чейин неге чайын деп Жок, бети ачылды экен. Анын бетин ачылды эле мына портер айдап кетип туруп ошо деп эле алып келсек болбойт. Ал боюнча такташ керек, малды каяка апарып неметкен. Ал боюнча иштеп атабыз эжеке. Ал боюнча иштеп атабыз. Маалыматыбыз бар. Кече мен да уюм жогору 10 күн дегенде табылды да. Ооба, билем. Жакшы табылып калды. Спедефе алды да. Biz sizi koyduğunuz ayrı çoğun ağzında. Sebep biz sizi televizyondan görüyoruz. Hazırlanan makul çocukluğun vaktisine var. Ben kısa kirpik zavut boyunca bildir vereyim. Kirpik zavut kurulğandan 5-6 yıldır 100 yıl oldu. Şu mezgilece meyzamsız işler gelecek. Kümülge ol furudan kimimiz kirpikçi kadar. Ne çıkanday hükümetçe bizim ayrılası kızaklardan olmuyor. Hiç kanday yardım yok. Keçine bir kirpiç verip koşulunda bir burada bir Toypaşoy verip otken jolunda otkanlar. Uşunda bir itke bayağı soğuk koymanlar var. Bu yerde bari çekerde öyle karışarız. Bu yerde ötten mizamız olmalı. Oşonca siz bizi kabul alsanız. Men azlıkçı ne olup kaldı seni, şaşkandın seni. Biz kapısorun olarak gelip kaldık da. Eğer bir gün olduk kaldılar mı? Bir dokumentarını arkadaşlık vermiyorum. Oşonca sizden soranam ben. Uşu işte siz eğer siz atkaramasanız Allah'ta da olgan iken. Barlık çoğundan hiç. Biz azıcık közümüz jağdırap ayırın altından aytırdık. Sizge kadar şey durağızlar. Sebebi öldürmek baş. Uşu işte. Bugün devlet dolanıp geldiğini düşünmezsen kutusunu elde etmeyin. Kim kırışavatı demiyorsun o zaman. Tevle güne boğa tatlı. Siler mi kırışavatı sen çok morukot matulardı. Biz taraf olduğunu havadısın. Bilmiyorum ne kadar tutattı. Çıkar tamaşa ayarlar bilmekten tutulup gelip kaldı. Ötesi tamaşa oturman yer yok. Sebebi bizim elinde yok kıyı otamız. Bizim asfalt yolumuz bozuldu. Alcay'da ekologiya ayağında mizamızlar var dedim ben ancak düşündüm. Bizim aydın toprağın taşıp, yollarımızı bozup, kapılarımızı bozup, bize öyle çok ziyan geldi otur. Ama daha bir mesela bu ayıp var resmi var. Biz zavut koşup karşı emesiz. Bizge mesela 10 zavut atsın. Mizam çekimde kılsın çıkararız. Eğer benim koyma talamışım, bizim kızmakta bağırmasın abi. Başkalarım mizam çekimde aytıdım mı? 10 zavut atsın, 10 zavut atsın. Uşuğa çeyikin ağabey oldu, tök dönümde buna erken ekin. Uşuğa ağzını çok toplandı. Yok, keçip bağlı, böyle eyle, şu menzil geçeyin, işte patlam periyoda, nazok doğrele. Ben bunu bırtırı, zıdığım kaldım yok. 120 anın doğuttur, oşanda ilgilegen savundu, yok mu oldu? Onu ben de doğup alma. Şu çalıktım, muhraklıkta. Bir gektirler, 135 bin gektirler. Tatar statüde mi? Ay çoğun yer değil valla. Dayanımızda. Bu şimdi bizi kavramamasanız ben az yetki almayayım size. Bu da öyle çok önemli bir şey var.
Bırak küçükler жетпейдикler. Егер жеткен болса алтыға рахмат айтыңыз, башыңызды айыл бойынша. 9 балам бар да. Өзім 1963 жылы төрөлгөм. 90 жылы ушул Кызыл Тау совхозуна кеткен бойдан бүт барлык талалап жүрөбүз. Мен ушул Кызыл Тау айыл өкмөтүгө чек бергенде кире бер чачма барып кетти. 9 балам 9 жерде жүрөт. Билбейм мен кандай чечилет. Азыр неме кылсам берилет деп барып үйдү көрүп кетсеңер, азыр жашап аткан үйүмдө. Кандай акыбалда жашап атам. Бүт барын өз көзүңөр менен көрүп, ушул чек тууралуу балдарым эмес, мен өзүм ала элек мына 60га чыгып. O 9 баланы жөн эле коёюн. Мына 40 жылдан бери талалап жүрөм. 30 жылдын берагын айтпай эле коёюн. Кимиси чек алды, кимиси албады, аны битте ошо адис билет, жер адис. Өзүңүздүн аты фамилияңызды айтың. Мен атым Боркош Шевкет Шакирович. Кайсы айыл? Алга айылы. Шуну bir чечип берсеңиздер, сиздерден суранычы. Бул маселени чечкени келдик биз мына айттык го жана. Айткан менен чечилбей атат. Чечилсе, арыздан 86 гектар тасып алса болду. Ошол жерден берет. Вакыт бөлүп бергениңиздер үчүн сиздерге рахмат. Сиздин калыстыгыңызга, сиздин данышмандыгыңыз үчүн рахмат биринчиден. Экинчиден, бул жерден элдин көйгөйүн жаралган себеби биздин жергиликтүү бийликте бир жаман сабатсыз илдет бар да. Кайсы жерден болсо, ошол жака турат да. Ошонун тууганы, ошонун досу бардыгы. Сизге кайрылган арызды буга чейин Замайыл өкмөткө келген. Сизге маалымат катары ушундай болуп барып баарал чечип бергизсем албай калдым. Анан кийин бул азыр айыл өкмөт тааныштырды го, биз мына чечебиз, мына берип атабыз, сонун иштеп атабыз. Ал кагаз жүзүндө реклама. Кийин баярдан болсо, ошол жака берилет. Азыр сиз ушуну өзүңүз жеке көзөмөлгө алсаңыз, эл менен биргеликте көзөмөл болуп, ар бир чек кимге берилди. Ошонун башынан аягына чейин тактаса. Болбосо, мына айыл өкмөттөн баштап районго чейин бөлүшүп алышат. Өкмөт мынанча алат, депутаттар мынанча алат, райондо чоңдо баардыгы бөлүшүп, чечишип алып, анан калганын окшоштуруп эле бечарага берет дагы, болду, дымтыр бүтүрүп барат. Шуну сиз өзүңүз менен биргеликте элди көзөмөл кылсак, ар бир чекти кимге тийди? Мунун далили, биздин айылдан аэропорттон жакында чек берилди. Парашют менен башка жактан түштү. Кызысеңирден келди, Айрыштан келди. Каяктан чоң болсо, ошол жактан келет. Тууганы, күйөө баласы, жээни, өздөрүн даярдалган алдын ала адамдар болот. Ошолорго чечим чыгартат дагы тез арада сатып берет. Рахмет жасап. Сиздердер Абдуллашилерке. Бул көйгөй ушундай. Баардыгына берилет. Ушуну бирге көзөмөл кылып берсеңиз, сизден сураныч. Эл менен ар бир чек кимге берилди? Ушу сизден сураныч. Доктор азыр эле бизде бир жаманада айыл болуп алып урушуу болдук да. Башканы тим эле коюп, айыл көчөмө болуп, сен мага айтпа, мен сага айтпай, баарыбызды биринчи атамакпыз. Бирок жыйынтык жок да жашоодочу. Кыйтыра берген менен, уруша берген менен эч нерсе чечилбейт. Бул жерде мындай маселе, мына сиздер арыздарды кайрылып атпайсыздарбы арыз менен? Губернатордун намына арыз менен кайрыласыздар. Анан биз ал жерде бүт арыздарды алып алып, анан губернатор баардыгыбызга бөлүштүрүп берет оор маселелерди. Анан ошол арыздардын негизинде график түзөбүз. Кайсыл арызга, кайсыл районго, кайсыл күнү барабыз. Анан ошондон четинен келе атабыз. Көп жерге жетип атабыз, көп жерге жетпей калып атабыз. Кезектеп турат баардык жер, мына өзү акырындап келебиз. График бекитилет, ошол иш план менен анан кийин гана чыгабыз. Мисалы текшерүүлөр бар. Анан жана чек боюнча айтып го, Зерсавчы башында айтканда, мындай маселе деп чечим кабыл алдык да, биз Зерсавчы баары сүйлөшүп, бурдагы комиссиялардын бүт баардыгын урматтуу айыл өкмөтүнүн орунбасары жокко чыгарасыздар. Себеби эски тизмеде бүт баардыгына алдына кимдер жазылган? Акчалуулар жазылган, мурда чек алгандар жазылган, тигинин таанышы, бөлөсү, жездеси, эжеси болуп баардыгы алдына туруп алган. Анан ошолордун баардыгы бүгүн чекти күтүп отурат. Күтө тур, мына жер трансформация болуп келатат, эртең чек аласың деп коюп, карапайым эл тетиги мына 2867-жылы жүрөт. Ошон үчүн бүт комиссияны кайрадан жокко чыгартып, жаңы комиссия түзүп,
Анан комиссия чечпейт, ар бир айылда элдик жыйын болот. Ар бир айыл элдик жыйын кылат дагы анан ушундай айылга салабыз. Мына Кызыл Сеңир айылы. Эшматов Ташмат сиздерден турат списокто 2-орун. Ушул жерге муктажбы же муктаж эмеспи дегенди Кызыл Сеңирликтер сиздер чечесиз. Өзүңүздөр айтасыздар, Эшматовго муктаж эмес. Bunun bir emez 5 jeri var. Kayaktan yazıldı dese, o şekilde dizmeden Çin'le tabi muhtaçlar yazılar. Algaylı, Zakir geliptir. Zakir'in büyüğü var mı çok mu deyip Algaylı'nın eline salamız. Ama o şekilde protokol tüzülür. Algaylı'nın eldik cihinin protokolunun negizinde bular muhtaç deyip tavılıp uşularga çek verilsin. Hatta burada da yolunda deputattın özünün tanışı, aylık kengeçli aksakalının özünün tanışı, ayı başının özünün tanışı oldu. Buna hazır ele jaz ayı hükümetinde oldu. 5 günün içinde bir hizmetkeri ayı hükümetinin 2 balasından uçastak alırken ayı başçısı özünün balasına özünün yemisine tutturup 11 uçastakta 5 günü tarkat görür. Muhtaçlar oturat 6 balalı, 7 balalı, büyüğünde 5 gelinmeyle oturat 5 sotu ceri yok. Böylördün, ulan жерди алып сатып, жерди алып bunu бизнес кылып алды. Мына губернатордун негизги талабы ушул болуп атат. Биз ошол бизнести токтотолу. Бүттү жерди сатып отуруп кайга барабыз? Жер саткандардын алды мына өзүңүздөр билесиздер, жерде жатат. Ортосу камалып атат, арты суракта жүрөт. Мына бүгүнкү күнгө чейин жер сатып, ушу Кыргызстанда айрыкча түштүк жергесинде жер сатуу боюнча оору көбөйгөн экен. Bir daha adamın cıra bayıp ketkenini görgen jokpuz. Mına jер satıp жүргөндөрдүн бирөөсүнүн да. Көрүп атасыздар да канча адамдын каргышы деген башкасы болот. Бүгүнкү жанагы комиссия түзүп айыл-айылга салгыла деген негизги максаты ушул көйгөйдөн келип чыгат. Анан жана сиз айтып аткан 309-токтом. 309-токтомдо мына азыр эле ушу жаз айында ушул маселе көтөрүлдү. Райондук жетекчи, өзү райондо жетекчи Yenisi ayın hükümette töreğe. 2 kişi 48 hektar yer işledik. 13 yıl oldu işletkenler. Bir son salık töleği, bir tıyıl arayanda töleği ketevdi. Fırmege auksyonga gelgende aların jeri koyulmaydı eкен. Bulardaki bütülek kiyin koyulattık, jıl auksyonu jogele paydalanıp келет. Mına oşogo azır barganda çekip koyuyor. Artqa kayra kılады. Mına İçki İşler Başkarmasının başçısı oturadi. Prokurorlar oturup ошол жерде. Артта кайра алып атабыз. Негизги 309-токтомдун максаты ушул болгон. Bir kişi 60-70, misалы bir kişi murdагы жайыт комитетинин төрагасы 147 гектар жерди пайдаланат экен. 6000 сом, 6000 түп чөп алган bir жылда. 200 сомдон сатсын 1.200.000 сом табат экен. Бирок bir тыйын жайытка да акча төлөбөйт, салыкка да акча төлөбөйт. 309'un negizgi maksatı uşul oluşu жердерди ошондой адамдардан алады. Анан жана ийи чарбаларды түзөлү. Айыл чарбасында жердин бүт эми өзүңүздөр көрүп атасыздар, кимияны бере берип, азыр жерди арыктап жердин баардыгы деградация кетип атат. Ошону оңдой билген эле максат. Анан сиздерге жанагы жерди мына айыл өкмөтүнүн орунбасары отурат, аукцион кылып бөлүштүрүп берет эже. Анан аукционду берет. Азыр тактап атат. Рубарлар менен 50% айыл чарба департаменти менен айыл өкмөтүнүн ортосундагы жерди 50%ын бөлүп атабыз. Эми азыр ошол аягына чыккандан кийин ар бир өтүп аткан конкурска биз катышып атабыз. Мына Кызыл Октябрга да келебиз. Ар бир аукционго катышабыз, отурабыз. Мурдагыдай өзүм билемдик, айыл өкмөтүнүн тууганы, айыл өкмөтүнүн орун басарынын тууганы деген маселе болбош керек. Мына салык кызматыңыздардын кызматкери мамлекеттен айлык алат. Мамлекеттин айлыгы асмандан түшпөйт. Сиздер менен биздин баардыгыбыздын салыгыбыздан келип чогултулган акчадан айлык алган киши. Өзүнүн айыл өкмөтүндө ишкана салык төлөйбү, билбейт. Эмне кереги бар мындай салык кызматкерлер? Эмне кереги бар? Маселе ушунда болуп атат. Мына кыдырып келип аткандардын баардыгы ушул. Эгерде өзүнүн ишин актай албаган, иштей албаган киши жоопкерчиликтин мойнуна алып туруп кызматын өткөрүп берип, менин колуман келбейт экен деп туруп кетишти. Мисалы Замай өкмөтүнө кайрылыптыр, бирок балдар өздөрү айтып атат, канча жолу келип кайрылдык деп атат, ошо жана кагаз, таратканан кагазын чыгарган ишкана. Барат көрүп кайра келет, бир дагы чара көрүлгөн эмес. Эгерде чара көрүп турган болсо буга чейин көрөт эле да, бир жерге арыз жазат эле да, жок дегенде Ички иштер башкармалыгынын башчысына барат эле да, ушундай деп. Акимге барат эле жазып, эч ким барган эмес. Себеби табак таш.
Sene tabaktaş ошолор барса 1 сом 2 сом берип коюп айынан эле көзүңдү жум кулагыңды жап кете берди. Анан ушунун аркасында ушуну алып келип атат да жыйынтыгында. Бүгүнкү жолугушуунун негизги максаты да ушул. Мына сиздердин райондон азыр мына Кызылакча районунан эле эмес, Төлкөй, Баштөбө, Дөңбулак менен баардыгынан трансформация болуп жерлер келди. Губернатордун тапшырмасы менен биз кат жазып кол коюп азыр акимдерге бердик. Бир дагы чек трансформация болуп келген жерден мурдагыдай жүрүп айыл өкмөт кийин билет кылып таратылбасын деп. Эгерде таратыла турган болсо акимден баштап айыл өкмөт баардыгы жоопкерчилик тартат деп мына каттар баардыгына кетти. Мындан ары жана жер бөлүштүрүүдө мына байкеде бул тирүү дайыр 9 баласы бар. Өзү 63 жолдашпы, мына пайгамбар жашына келген киши bir чек ала албаса анан кайсы айыл өкмөт кайсы эмесе мен так иштеп атам, ак иштеп атам, таза иштеп атам деп айтат. Калыс иштеп атам. Калыс иштесе жок дегенде өзүнө алат эле да балдарына дагы эмес. Мындай факт толтура. Ошон үчүн мына негизги бүгүнкү келгендеги жыйындын негизги максаты ошол жерлерди жеп аткан жексурлардан биз кутулалы деген негизги максат. Ошону тартипке салалы, ошону эрежеге салалы, бир жер таратууда жана чек таратууда бир калыстыкты орнотолу деген эле негизги маселе менен алдыңыздарга мына келип жолугушуп отурабыз. Буюрса ошондой болот. Ошондой болот. Мына коллегия өткөндө областтык коллегияда губернатор мага тапшырма койгон, Дайыр Төрөгөч башында өзүңүз турасыз, комиссияны өзүңүз түзөсүз. Ошол ар бир трансформация болуп келген жердин башында өзүңүз туруп ар бир чекке өзүңүз жооп бересиз. Ошол милдетти алып азыр ошонун үстүндө Кудай буюрса иштеп атабыз. Ар бир немеге, ар бир айыл өкмөткө, ар бир айылга жетебиз чек боюнча. Сизге окшогон Именно мага тизге тире калган. Ошондой эки балам бар болчу. 2017 тире калса кайра келсем чектөөндү жок деди. А тизмеде бар эле кой десе жетпей калды деп койду. Анан мен ауылга кирип депутаттар менен жолугушсам, арыз күнүндө кайрыл деди. Арыз күнүндө кайрылсам, факс аркылуу бул жака өкмөткө келгенде Заманка мага дагы кат жөнүндө эме жазыпты. Бир чек боюнча айылга 2 факт болуп калган. Ошол факттын бирөөсү силердики деди. Көп китеп болуп калган деди. Анан көп китепти жоюш керек деди 2019. Азыр 2022 болду, 2 жылда бүтөт деди. Келем 1 ай калды дейт. Келем дагы 1 ай калды дейт. Андан бери мен 5 балам болойм деп. Ошону чечпесеңиздер. Анан же токтоп чыгар бербейт, же башка чыгар бербейт. Бир кагаз берди алдагы тилге каршы акындардын үйү күйүп кетти, документ ошол жакта болгон үчүн күйүп кетти дагы. Азыр эмеси жок. Келеми? Кыркырып букурып 1 айда бүтөт. 1 ай калды деп айттым го, келе бересиң дейт. Ардашында, туруңуз. Бул кандай болот? Канча жылдан бери иштейт? 20 жыл? Жер азы болупту. 17-жылы баягы 3-4 токтом менен ал өзгөчө кырталарга чыккан токтом менен 201 чекти бүзүп калган. Ошонун негизинде буларга түшкөндө эле мен буларга фак болуп туруп калды. Ошон сот аркылуу чечип анан эртең 22 декабрда коюп атыр. Биз 2 жолу бардык сотко. Ошо фактын жерин алмасын эме соттон утуп анан буларга беребиз. Азыр эме барсам сала берип жерди дейт. Кагаз жазып бердим го дейт. Азыр эски факт болуп кала турган болсо мен ошончо бала менен кыйналып салсам жөн эле бузуп кетет да, бир күн эле бузуп кетет. Ошончо мээнет кылып салган үйүндө. Сотто болуп келдим 22 декабрда саат 14-тө койду бул ишти. Ошолорду соттон утабыз, буларга токтом бере турган болду. 22-синде бүтүрүп беребиз деди мына 22 декабрда. Азыр эле калып берем. Ичине сабыр турмадан биз өз көзөмөлгө алабыз. Бизге келип түшкөн буга чейин мына айыл тургундары көп жолу кайрылган, айыл тургундарына барып айылга, айыл өкмөт башы, мурунку айыл өкмөт башыбыздагы азыркы айыл өкмөт башыга барып түшүндүрүштөрү жүргүзүп, ушундай эмелер кылып кетет. Хакиметтер тууралуу ушу жер билсеңер, ушу баягыдай хакиметти толук эмес экен да. Анан бизден талап коюлган ушу айыл өкмөт башы тарабынан. Ошо документтерди бүтүрүп анан ишке киргизесиңер. Ошо быйыл жылда эртеңге сен бүтүрүш керек, дагы ушу бүтүрүшпөй жүрүшөт. Ушу сабак боюнча биз дагы ушу кызыктар ушу бир жакка чечилип калган. Иштеп келатат азыркыдай маселе.
жарым суға документтер жетпей жатат. Biz talap koyduğumuz deputatlarına güz böyle bütün dağılamayın. Anan ki işletçi, alçı yol dağılıp bütün de kalksın. Koptu, anan kayla başlar. Kurabit alıp geçirip başlar. Hükümet özü oldu bugün. Hükümet özü sağ, uşak kırşat eti tutardı vatanda. Özü sağ, o işleti tutardı sağ oldu. Ben aytma başladım. 5 demez, 10 işletsin var, hakikaten var. Uşunda şimdi o kınıp biri tortu bular. Hükümet bular. Çok ortada yer kıyımda. Yolda ortalıklar büyüktü. Kalçalara 2016 yılında. Ruhsayet çillerlerimiz, ruhsayetçiler ne olmalı? Bayağı birinci bayağı 17. yılı yeni var. Bunlar resmenatı bolu, anamlar deptirip ne var? Yenisi yoktu da kim gelgen aşağı? Yeni bir zaten gelgen ben tanımayım mı? Yerde gelmesin. Siz şartlı suğa yer ötpöйт экенин жакшы билесиz. Yok, o zaman da şartısı var. Benim bolboyt. Nege berip koydun ana? Bolboyt diye aytmam da men. Kандай siz bolboyt desеңiz эле келип басып алып ал жер. Ben ökmötçe de kандай? Siz жазбайсызбы жер адис катары? Урматтуу өкмөт, бул өтпөйт кийин трансформация. Ben transformatsiya bolboyt деп демеотен алар болбой. Кана жазган катыңыз кана өкмөткө жазган. İş bozulaş gerek olsa dokumentizme tura uşağa çek. Ben үй salsam ben apart kamayt hazır. Sen beni үй salmasın. Ha sen үй salat talkalanıp da baktı. Tuttu şu anda köprüleri talkalanıp da. Halkta başka bir Kuyu bittik. Asfalt üst talkalanıp da. Bak korsan. Çattık denekli deneklisin. O tanıdık maldaklar, emeğe maldak. Бұл бойынша комиссия жөнөтөйлү кирпич завод бойынша. Ha yeni bilen koşun barayı. Жоқ, ошол жерде барасыңар, өзүңөр чоң барасыңар, ошол жерде. Баягы көмүр кени барлардан алууга кемдилер бар, баягы дипломат менен келет дагы, тендерге катышат. Эчтекеси жок. Анан кийин утуп алып туруп, анан арзан көмүр издейт да, баягы баасы. Ушул канча сом өттүр ушул мектеп? Tabii 108 tiyinler. Bana 108 tiyin. Bu kadar çok mu? Bizge elep canalsa kayratçı. Kayratçının gözünden kukumuz çıkar. Yemin vardı. Yemin başında aytkan kış bölelekte tapşırma bergen ben bana. Hakimlerge aile ökmötlerge aytkan. Karagılar. Erten kıştın gününden de jağından sapat naçar eken desinger bolba kalat. Kayka parasına kaldı demiş. Епазы мыйзам боюнча ошондой дейм, азыр биз аны жок кыла албайбыз. Бирок эми тендер болсо дагы ошого карат керек, сапат көзөмөл алганда сапаттуу алыш керек өзүчү. Ошондон эртең ошо багыңыздан мектепке түшүргениңиз алат. Болобу? Кана Сразу чакырып чыгарып. Енді қысқарып кетейінші. Бізге мектеппен чоғы түшкөн Oğulak öyle çok oğulak. Oğul yakın rayonu var. Her bir rayonda 15'ler yakın aile hükümet var. Ek adam oraya varıyor ve köy masilleri siz bileceksin. Siz de aslında biz doktoruna bakanda ömrümüz var bile. Buna biz genç kanununa bakanda Murat Kutu'nun rakibine online bizim masilleleri çeşmenin şeyi getiriyor. Bizde buna şu aile hükümetinin 6 sayında durağız. Bizde yol masilesi doğru. Devga kavlalınbayı, bu yıl şu Жогорку Кеңештин депутаты Данияр Мырза кайрылдыгы 2 километр насаттын берем дедилер. Мына Баткен чыккандыгына байланыштуу бул маселени чечип бере алды. Мен аксакалдар менен, же болбосо ушу өзүм бир топ менен барса, ошол маселени ушу кишилерге жеткизе койбойлу чечсеңиз, сизден сураныш. Ана сиз менен сүйлөшүүнүн өзү да оор болуп атат. Болбой калат деген, же болбосо убактын тардап коет дегенсиз. Анан өкмөт ушул чек маселеси боюнча мына анча-мынча кемчиликтерди кетириши мүмкүн, бирок негизинен чечилип атат. Мына дагы трансформация болуп кетти, дагы ушундай жакшы иштер боло турган болуп турат. Ушул көйгөй болуп калды. Бизге башка территорияларда, башка эл өкмөттөрдөн, ушул баягы көчкүдөн элдер чыга алат. Бирок мен анча-мынчалар менен сүйлөштүм, биз элбейбиз дейт. Ошол элбей турган затты да тактап туруп өзүбүздө мына 3000ге жакын адам ушундай чегип атат. Мала ошол жерге комиссия түзүп мен жөнөтөм өзүмчү. Мына Далия Торгазовдун комиссиянын төрагасы жөнөтөм. Кирпич заводуңуздардан келип карап берет, жана айткан ошол жана лесхозго берилген жер боюнча да кандай мыйзамдуу берилген, мыйзамсыз берилген.
Pasport alıpsыз ben pasport geçeceğim. Adam koy болбойт анда паспорт маселеси боюнча. Чечилет. Мана эгерде кимдин кызыл китеби жок болуп турган болсо, мына айыл өкмөтүнүн адресине коет ошонучу. Анан кийин алып берет паспортту. Түшүндүңүздөрбү? Мына айыл өкмөтүнүн ушул айыл өкмөтү коет адреске коет. Паспорт алып берет, сөзсүз паспорт болуш керек. Мана ушул эки көйгөйдө айттыңыздар, эки көйгөй боюнча комиссия түзүп жөнөтөбүз ушул жерге. Анан мен айтып коеюн жанагы жер боюнча дагы. Мына жана архитектура тапшырма бердим. Ушундай көйгөй болбош үчүн 5 гектар жерди жанагындай жакшы жер болсун, свет бара турган жер болсун, суу бара турган жер болсун. Алып койгула, жанагындай көп кабаттуу үй курганга ошол жерди коюп койгула. Жаз трансформация болгон жерлер болуш керек болот. Түшүнүңөр, ошондо 5 гектар жерди калтырып койгула, калганын бөлүштүргөндө эгерде жанагында боло турган болсоңор, анда дагы комиссия жөнөтөбүз. Мына аким көзүнө тапшырма беребиз, аким өзү келип ушул жерде жана кылып чечип берет. Ана мен айтып коеюн, бул жерде мына район жетекчилери отурат, аким отурат, айыл өкмөттүн орун басары отурат. Жанагындай арыз жазгандар биринчисине кайрылсын. Анан эгерде чечилбесе, анан бизге баргыла, чындап элечи. Туура эле бизге барасыздар ошол жерденчи. Ошондуктан атайын барса кантип кабыл алып койсун, ал жолдо келип отурганда. Эми мына айтайын деген. Эгер ошондо арыздарыңыздан кайрылса, билебиз да. Арыздарыңыздан кайрылса, кагаз жүзүндө кайрылат дагы. Ушул жерде баягы жүзүнүн сөздөрү жазып кайта берип койсун, чечилбей карабайт деп. Мен айтайын дегеним, ошо арыздануучу киши өзүнүн ошол жерге чакырып алып туруп, ошол далилде берсин ошол иштерди. Ошондо чечилет. Анан мурда да кат жүзүндө эле жазып болбойт экен деп берип койсоңор, баягы жүзүнүн жок болуп калат. Бирок арыздануучу кишинин өзүнүн катышыгыла. Мына эртең комиссия жөнөтөм сизге дагы. Ол жерде кирпич боюнча өзүм айтып берем деп баардыгы жок деп атат. Siz ошол жерде өзүңүз башында туруңдар, айтып, тантап айтып бериңиз. Ооба. Эгерде налог төлөбөй турган болсо, ошол канча ашылган болсо, ошол аркага берсин ошол. Текшерип чыгарып берет.